Урматтуу Узарбек Казиевич, урматтуу Премьер Аршидбекович, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, жогоруда райондун акими айтып өттү бүгүнкү азыркы иш-чара боюнча. Бул иш-чара боюнча 2018 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялануына байланыштуу бир топ иштер жасаганбыз 2018 жылы. Биздин Каракулжа районунда акимдин буйругу менен 2018 жылы кароо сынак жарыяланып, ошол жерде биздин Кашкажол айыл өкмөтү жалпысынан 42 миллион сомдук иш аткарып, райондо 2-нчи орунду алганбыз. Ошол менен бирдикте ошол мезгилде азыркы бүгүнкү 19 жылды дагы аймактарды өнүктүрүү, санааттештирүү жылына дагы конкурс уюштурулуп, ошол жерде элдик жыйында ошо жогоруда аталган Мөталиев Рысмамат ошол жерде чогулушта сүйлөп, бул бала буга чейин 2018 жылга чейин дагы Узарбек Казиевич 3,5 миллион сомдук ушул айылга жардам көрсөткөн. Тоғотой айылына. Бүгүнкү күндө ушу бул жерде азыр бүгүнкү күндө 25 кожолук бар. Ушу 25 кожолукка Тоғотой айылына былтыркы жылы шаат түйүндө бардык үйлөргө суу чыккан болчу. Ушул айылды дагы ошолордон кем кылбай бирдей шарт түзүп берейик деп өзү демили көтөрүп 1 километр 200 метр жерге шаат түйүндө кылып суу тартып берип бүгүн суу чыгып турат. Бул дагы Тоғотойдо кандай болуп иштеген болсо, бул дагы бардыгы через учетчик төлөм каражаттары ошо учетчик аркылуу төлөнөт. Уличный освещение жок бул жерде, эме кран. Бардыгы үй кирет. Бүгүнкү күндө азыр 3 үйгө кирди. Эртеңден баштап бул суунун жетекчиси бар. Бүгүнкү күндө сүйлөшүп атабыз, эртеңден баштап калган үйлөргө тартып берет. Себеби буга чейинки иш бул баланын иши болчу, суу тартып бериш. Колодестен тартып бериш таза суунун жетекчисинин өзүнүн иши. Саламатсыздарбы, ардактуу агайын туугандар. Баарыңыздарды бүгүнкү жакшы ушундай иш-чара болуп атыптыр айылда куттуктайм. Анан жалпы өкмөттүн атынан, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан Рысмамат бир тууганыбызды ушул айылга, элге кылган кызмат үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай баланы тарбиялаган ата-энеге, сиздерге чоң ыраазычылык. Элге кызмат кылып, жалпы өзүнөн тапкан, маңдай теринен тапкан каражатын ушу жалпы бир туугандарына, айылга жумшап аткан. Бул эле айылда эмес, башка айылдарда да жүрүп атат. Президентибиздин демилгесин республиканын ар бир булуңгурчунда колдоп атышат, ишкерлер колдоп атышат. Айтып кеткендей, ар кандай коомдук фонддор колдоп атышат. Ар бир айылда ушундай спорт площадкалар, таза суу, же болбосо жана фапты салып атышат, көпүрө, жол салуу иштери жүрүп атат да. Ошондуктан элибизде тынччылык болуп, ар дайым ушундай майрамдык маанайдагы иш-чаралар көп болсун. Анда эмесе ушул сууну ачып алып, андан кийин суроо жок менен сиздер менен жолугушуп өтөлү. Биринчи жолу ушундай жолугушууга туш келип отурам. Жолдун үстүндө эле, көчөдө эле, ачык асманда дегендей аба ырайы да жакшы болуп турат, ылайыктуу болуп. Анан акимибиз айтып калды, уруксат берсеңиз өткөрө берели деп. Туура түшүндөбүз азыр. Чөп чабык болуп атат, кыйканчылык иштер болуп атат. Анан убакытты ары бери созбой ушактан бүтүрөлү деп айтып калды.
Bizim aydan Kız Muhammed'imiz hava жақсы iş kılıptır. Ben bularda Gimber'deki bundan Dövgöden beri kazıp alıp kelatadıken desem yemi hazır bugün düşündüm ben. Ya Iris Muhammed'e Allah bergen için Iris Muhammed daha beri atat. Sebebi bir nemen aytayım ben sizlerge. Musa, Peygamberimiz Musa aleyhisselam Allah minen tur sosuna çıkıp tuz söyleşe öğreteken. Ana Musa Allah'a sıra veriptir. Allah şu yeryüzünde jasagан bardıq adamlarınızды ушунда ибадат кыла турган кылып койбойсузбу dese, Musa sen toğa çıkıp gül terip geldiğinin ben anan keyin sana aytam deydi ekan. Musa barıp tur tosuna çıkıp Musa terip ar yerde güllerdi terip birinden biri ikincisinden üçüncüsü жақсы göründü anan geçigip geledi ekan. Musa ne geçigip geldiğin dese Allah aytat ekan oşonda men dağı deydi, men ar yerde bir gülge karmasam ikinci gül жақсы göründü, üçüncü gül anan da жақсы göründü, oşundan geçigip geldim. Men dağı deydi, men dağı. Kullarımın arasından oşonda kılıp tanda alamın. Vardığın tanda alam deydi ekan da. Buna bizden ayıldan, bizden Iris Muhammed'imiz buna en jogorku bilimdi, İslam iliminden jogorku bilimdi desek болады. Başka men oşa okup gelgenlerde oşa görmedim bizden ayıldan. Bizden ayıldan buna hazır tuğanlar, el yurt buna turasınlar. Şu Moldova zarık bize Moldova. Gördünüz mü buna? Iris Muhammed öz oyakta şu eldi bağamda özünün işin kılıp el için işlep yürüsem bunu yerde biz zarıkı atağız. Tuğanlar. Buna bu yemişe Allah bergenge beret. Allah bergenge berveyt. Hatamtayı degen bir kişi sakı kişiken men ellerden akın cep koyam da otun alıp, balta alıp, arkanı alıp, pazarga barıp satıp, oşanan deydi, oşanan vakat kılgan kişiken de bir yerge barsa kıştan alıngan ibarat deydi. Kanday ibarat alat kıştan, kim alat? Tuprak bolsam nesin kanday alat dese Allah aytat eken men bir aşarga vardım deydi. Bu yaktan deydi Allah mağa kış gelse ben bu yakta kışka uzatam deydi. Bu yakta Allah turganга deydi. Allah'ın rızkısı da oşunday. O bu yaktan Iris Muhammed'e beri olsa buna elge uzatıp atat. Buna apası turat, bir tuğandarı turat. Buna şu el için hizmet kılgan kanda Allah şunun ibadatın kabul kılsın. Vardığın Allah kabul kılsın. Bilip bilmey jasagan gülörünlerin geçirsin Allah'ım. Şu dağı mınan keyin dağı elge yurtqa, din İslamga, tuğan urukka, hizmet kılatırgan sağlık baldardan bu diline salıp, şunu men ököz bir жақсы söyleştik ele o yerde. Bir 35 sotik yer suradım ele o yerde. Menin arızım neptir registrasiya da yok, hükümette de yok. İşim jol kalıp kaldır dedi. Oşu жақсы niyet degen söz, жақсы niyet yarım dölet. Mına şunday niyetlerin berip, mınan keyin de elge, yurtqa hizmet kılatırgan bolup, tilek maksatların berip, kılgan ibadatların kabul kılıp, bilip bilmey jasagan güllerin geçirip, ömrün uzun kılıp, densolukların çın kılıp, kılvatkan işlerine beraka verip, Allah'dan kanda surasa, Allah şulardan suraganın berip, esen ama yürüyüşte nasip kılsın. Allahu Ekber. Hurmatly tuğanlarında biz joluşuuzu başlayımız. Ozarбек Азиевич 1-2 minut mağa kıskaça bir malumat berip koyun. Biz hem ötken жылды айтпай эле коелу. Biz 11 martda atчет bergen. Bu yılkı жылга da çoğum жақсы bir maksatlardı koyganбыз. Şu rayondun eli jurtu aktivi. Şol makuldaşıp süйлöшкөнбүз. Şu bu yılkı жылы 754 milyon so'mduk bir iş жасасакпы деп. Anın içinen şol en işengenimiz mına ol demörçüler. Bizim şu kıyın Iris Muhammed'e son kıyın baldarga işenip oşolordun esebinен 188 milyon so'mduk işlerdi atkarsakpı деп planlaganбыз. Ana sırtkarı biz el aralık jana donorlu uyumlar var, el aralık uyumlar var. Aybay köp proyektler işlep atat. Oşolor menen 169 milyon so'mduk iş atkarsakpı деп planlaştırганбыз. Bugünkü günü tuğanlar, mına şıl 6 ay öttü, bugünkü 3. yılga karata 30% iş atkardık. Başkaça aytkanda 213 milyon so'mduk iş atkardık biz. Oşol iştin katarında
ошол иштин катарында мына суу да кирет. Мына мен узартпайын сөздү. Мына биздин чыган балдарыбыз, жана президентибиз айткан биздин ишкер меценаттарыбыз өздөрү башка жакта жүрсө дагы кичи мекендерине келип салым кошуп атат турган. Мына Чалма эл өкмөтүнө эле айтайын, спорт залды бүттү, пайдаланууга берди, эми буйга да экинчи спорт зал башталды. Мына сиздерде да жакшы иштер болуп атат. Мына азыр Узарбек Казыбевич көрүп келди. Сиздердин да бир мыкты балаңыздар былтыр мини футболду ачып, чоң топ өткөздү эле. 11 мартта ал да чыгып, кече сыйлыкты алгандан кийин да чыгып сүйлөп, эми үстүн жооп берем дейт. Биздин ушу Тоготойдун балдары кандай шартта болсо дагы ушул ойной берсин. Жамгыр болду, кар болду дебесин, үстүн жооп берем дейт. Жакшы иштер аябай көп, Узарбек Казыбевич. Ошон үчүн мына спорт залдар башталды, фаптар бүтүп атат. Мисалы үчүн Катар мамлекетинин кайрымдуулук фонддору аркылуу тигүү цехи, бала бакча, ошол иштер аябай көп бүтүп атат. Мындай иштерди биз мына бүгүнкү күнгө биз жыйынтыгын чыгарсак 6 айдын ичинде 30% баягы биз пландаганыбызды аткардык. Эми дагы калганын жылдын этегине чейин аткарышка аракет кылабыз. Ошон үчүн эми мына сиздерде айыл өкмөт боюнча мына башында айтып кетти. Бул жерде дагы жыйынтыгын чыгарышыптыр. 6 айдын ичинде кандай иштер болду? Аны эми кыска сөзүндө айтты. Жакшы иштер болуп атат. Мына жылдын этегине чыкканда дагы биз айтканбыз, жыйынтыгын чыгарып, мына Ырыс Маматка окшогон биздин жердеш ишкер меценаттарды сөзсүз белгилейбиз. Мына азыр эле мына Кашкажолго тиешелүүсүн айтайын. Арка биз Астанада турасыздар. Каракулжанын астанасы деп биз Кашкажол айыл өкмөтүн түшүнөбүз. Мына Аркадан баштап сизге көрсөтүп келдим, Узарбек Казыбевич. Миллион сомдук иш аткарылды. Мына ошол ушу кире беришти, ушуну калпакка чейин ушуну жап-жарык кылып туруп, бир жакшы декоративдүү өсүмдүктөрдөн эгип келген киши бир кубанып кетсин деп шуну ишкерлерге кайрылдык эле. Мына сизге айттым, бул иш боюнча жана Гидробетонстрой деген Шамшагайдын баласы жана Чыңгыз Исмаилов деген бала Гидробетонстройдун жетекчиси. Мына 35 столбаны өзү алып келип түшүрүп берип, жарыктандырсын коюп, анан сырткары жанагы биз эккен туяларды мал жеп кетпесин. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошол жерде бүт малдын уюгу экен. Жылкынын баары кышы менен ошол жерде экен. Жайлоого көчкөндө ошол жер менен көчөт экен. Талкалап кетпесин деп бүт материалдарын алып берди эле. Райондук мекем уюм жетекчилери келип, өздөрү иштеп, бетонду тосуп, мына азыр жакшынакай болуп калды. Ошон үчүн Кашкажолдо жакшы иштер болуп атат деген ушундай. Ошо окшогон иштер көп. Жылдын этегинде Кудай кааласа Узарбек Казыбевич жыйынтыгын чыгарганда дагы жакшы иштер болот деп үмүттөнүп турабыз. Ошон үчүн жакшылык болсун, эл журтубузда тынччылык болсун. Мына заманыбыз тынч болуп, мамлекетибизде ушундай тынччылык, биримдик болсо, ынтымак болсо, жакшы иштер боло тургандыгы өзүнө-өзү көрүнүп калды. Ошон үчүн биз өзү негизги ишке өтөлү. Мына Узарбек Казыбевичтин иш планы боюнча мына келерми биздин облусубузга келгенден баштап эле биринчи Алайкуудан баштадыңыз. Мына Алайкуу өрөөнүндөгү 3 айыл өкмөттү барып, эли менен жолугушуп, азыр эми график боюнча калган айыл өкмөттөргө барып келип атат тугундар. Мына ушу бүгүнкү күнгө мына сиздер менен ушундай иш план түзүлгөн экен. Иш планга ылайык Кашкажол айыл өкмөтү менен Каракочкор айыл өкмөтүнүн эли менен жолугушуп кетейин деп Узарбек Казыбевич келди. Сизге ыраазычылык билгизебиз. Районубуздун эл журтунун атынан кабар алып, анан ошон үчүн азыркы сөз сизге берсек, Узарбек Казыбевич. Анан кийин кандай суроо талап болсо, анан сөз болсо, анан уланта берсек. Дагы бир рет саламатсыздарбы, ардактуу агайын тууган. Туура белгилеп кетти Эмирбек Ашкыбекович. Былтыртан бери аймактарды өнүктүрүү жылда бир топ иштер болуп атат. Областыбыздагы республиканын эң чоң областы болгонуна байланыштуу иш дагы көп да. Маселе да көп, ошого жараша аткарылган иш да көп. Былтыр 57 алмашсызбы? Былтыр 57 социалдык объект ачылган. Бул республикалык бюджеттен эле. Андан тышкары жергиликтүү бюджеттен Ырыс Маматка окшогон бир туугандарыбыздын салымы менен жалпы областта 450ге жакын объект ачылды да. Ал жерде мектептен 25 мектеп ачылды, спорт залдан бир
30-дан ашык ачылды жалпысын алганда. Анан таза суу проектилери бар, фаптар бар, мечиттер бар, жанагындай тигүүчү цехтер бар. Жалпысынан көрсөткүч жакшы болду. Быйыл деле ошол темптен ылдый төмөндөбөйт деген ишеничибиз бар. Жакшы кетип баратат. Азыр 6 айдын жыйынтыгы менен дагы салыктар боюнча, өндүрүш боюнча бардык жагынан көрсөткүчтөрүбүз жакшы эле. Биз менен кошо мына кызматкерлер да бар. Ар кандай маселе болсо жооп бергенге аракет кылабыз. Областыбыздан цифровизация деп Мегаком компаниясынын директору да биз менен кошо келди. Эмне үчүн дегенде азыр ушул байланыш байланыш бул эң негизги экономиканын тармагы болуп атат. Байланышсыз жашай албайбыз, билесиздер. Азыр тиги телефон өчүп калса жашоо токтоп калгандай эле болуп атпайбы? Ошондуктан былтыркы жылы дагы ушу Каракулжага жанагы базовый станцияларды курдуңуздар, быйыл дагы ошо кыдырып өзүңүздөр билесиздер, 22 апрель күнү Ош шаарында чоң жыйын өткөн. Ушу санын ариптештирүү боюнча президентибиз Сооронбай Шарипович келип катышкан. Жалпы Кыргызстандагы интернет, ушу сотовый компаниялардын, байланыш компанияларынын жетекчилери, кызматкерлери катышып ошол жерде презентацияларын кылышканда ошондо чоң тапшырма берилген. Ар бир айылга жакшы, сапаттуу байланыш болуш керек депчи. Ошол боюнча иштеп атышат, өзүлөрү да кыдырып келип атышат. Ал боюнча да маселелериңер болсо суроо берсеңиздер болот. Биз мына бүгүн келип Самудин казыбызда келип калыптыр. Сүйүнүп турабыз. Анткени келгенден бери бир топ бирге жыйындарды өткөрдүк. Элге чыгып атабыз. Элге чыкканыбыз казыят менен биргеликте биз ушул ашыкча ысырапкерчиликти тыйсактап атабыз да. Той аш Кыргызда көп болот экен, бирок ошону менен бирге ысырапкерчилик да көп болуп кетип атат да. Ошону азайтып, андан көрө ошого кеткен каржыны балдарга билим берүүгө жумшайлы балдарыбызга. Мына билимдүү балдарыбыз эле жакшы иштерди кылат. Ошондуктан милиция кызматкерлери менен биргеликте, казыят менен биргеликте балдарыбызды, жаштарыбызды туура жолго тартуу боюнча да бир топ иштерди жүргүзүп атабыз да. Ал боюнча дагы суроолоруңуздар болсо берели, жооп берели, суроолоруңуздар болсо. Анда жолугушууга баягы программа боюнча өтөлү, туруп ордумуздардан аты жөнүңүздөрдү айтып, ар кандай маселе боюнча суроолоруңуздарды бере берсеңиздер болот. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчиден Аллах таалама чексиз мактоолор. Андан кийин улуу жолбашчыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам дуаларыбыз болсун. Урматтуу Узарбек Казиевич, кош келипсиз деш менен бирге. Урматтуу бардык отурган аксакалдар, абалар, ага-инелер, эжелер, апалар, карындаштар. Мына ушундай бир суу өмүр булагы, жашоо өзү суу менен гана болот экен. Аллах таалам да Кур'анда айтат: силердин жашооңорду сууга байлап койдук. Бардык тиричилигибиз, бактарагыбыз, мал жаныбыз, чарбабыз бардыгы суу менен болот экен. Ошондуктан бүгүнкүндөй бир таза суу менен камсыз болуп атканыңыздарды мен да куттуктаймын. Аллахым ыраазы болсун. Ошону менен бирге акыйкатта мына ошо булусубузда, бир эле ошо булусубузда эмес, Кыргызстаныбызда бардык жерлерде өтө жакшы иштер болуп келип атат. Мына облусубуздун жетекчиси катары Узарбек Казиев, сизге дагы терең ыраазылык билдиребиз. Дайым мына диний кызматкерлерди колдоп, бирге ушундай иштерди, чогулуштарды бирге алып барып, мына ыгым-чыгымдарды жоготууда чоң эмгек кылып атасыз. Өзүңүздүн элге жаккан кичипейилдүүлүгүңүз менен, ак жүрөгүңүз менен, ак пейилиңиз менен албетте элибиз да сизди аябайымдай терең урматтоо менен кабыл алышты. Аллах таалам мындан буягына да ишиңизге Алла ийгилик берген болсун. Мына көп жерлерде исрапкерчиликти, исрапкорчулукка жол бербөө, исрапкорчулукту жолго салуу максатында көп иштерди жасап келип атсак, алардын жыйынтыгы бизге мөмө бере баштады десек жаңылышпайбыз. Акыйкаттан мына ушуга кеткен чыгымды Ырысмамат деле башка иштерге баягы бизге токтоткула, койгула, мындай иш кылалы деп какшап аткан иштерге деле өз эрки жумшаса болмок да. Кой, ушуну мен исрапкерчиликти мына элге үлгү болоюн деп, элине кызмат кылып, суу чыгарып, жана былтыркыдагы кылган иштери бардыгына биз күбө болуп туруп атабыз. Ошого Аллах таалам Ырысмаматтын да иштерине ийгилик болсун. Эми Аллах таалам Кур'анда айтат: "Ва амма би ни'мати раббика фахаддис". Сенин Роббуңдан болгон жакшылыктарды сүйлөгүн.
айткан дегендей, Аллах Таалам бу Ырыс Маматка дагы берилген жакшылыктардан бир кыскача сүйлөп өтсөм, мен өзүм Казан шаарында Российский Исламский университетте окудум. Ал жерге барып окуп, окууну көрүп, шунчалык бир жаккандан кийин өзүмө жакын, мисалы тааныш болгон балдардан бул жактан окууга чакырдык. Алардын бири мына Ырыс Мамат эле. Ырыс Мамат келгин, бул жакта ушундай окуу бар, жакшы, билимибизди жогорулаталы, окуйлу, ушу билимдин негизинде элге журтка келечекте кызматыбыз тийип калар деген жакшы ниет менен бир канча Кыргызстандан жигиттерди чакырганбыз. Мына ошолордун бири Ырыс Мамат эле. Бул Ырыс Мамат барганга чейин биз дагы китеп окуп, илим окуп, ошол университеттин ичинде эле жүрө бериппиз. Ырыс Мамат баргандан кийин чындыгында ишкерлик бир буда Аллах Таалам берген талант бар экен. Ал жерде окууну да окуп, окуудан бош учурларда ал жерде ишкерлик кылып, студенттерге иш таап берип, андан кийин ал убакта сиздер билесиздер, машина алыш, уну алыш деле бир чоң мүшкүл иш эле да. Ал жерде мисалы канча бизде окутуучулар болсо, окутуучулардын бир 30-20% эле унаа минген болсо, калганы бардыгы эле жөө жүрчү да. Ошол убакта ишкерлик кылып, Казанда окуп атып эле Ырыс Мамат өзүнө унаа алып, ал унаасы менен бизди ташып, андан кийин ошол жерде мугалимдерге бардыгына кызмат кылып, ал жерде дагы тез эле ушундай ишкерликти жолго коюп, бир канча студенттерге, ал эле эмес Кыргызстандан барган адамдарга иш таап берип, ушундай жакшы иштерди кылганга таланты бар эле. Ошол эл менен жолуксам деп келди. Ошону өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып, маселеңиз болсо айтсаңыздар, келиңиздер. Ассаламу алейкум. Урматтуу жалпы жыйынга катышуучу коноктор, ассаламу алейкум. Мына жогору жактан келген өкмөт өкүлдөрү, өзү Рашид акам айтып өткөндөй, жана жогорку кызматтагы Жаныбек Мырза Ибраимов, Жийда айылынын тургунумун, кыргыз эл жазуучусу, акын, аксакалдар, Кыргыз Республикасынын аксакалдар коомунун мүчөсүмүн. Урматтуу туугандар, бергенге берем деген сөз айтылып кетти. Кудай Таала бере турган болсо, ага Алла Таала дагы берип турат экен. Ошонун биринде ниетин калыс экен Ырыс Мамат иним. Мен ушул Турсункул абамды бала кезимден билет элем. Эжемди билет болчумун, силерди билип. Ушул китебиме абамдын өмүр баяны, анан Ырыс Маматтын өмүр баянын кошуп жазып койдум эле. Мен бекер жазбаптырмын. Менин жазгандарым ашкереленип, мына элдин астында жарыяланып турганды күбө. Ушул Ырыс Мамат жөнүндө жазган ырыман 2 куплет окуп берүүгө уруксат этиңиздер. Үмөтали Ырыс Маматтын өмүр баяны бар. Андан кийин менин жазган ырым. Ата деген балага ат койгондо, абдан тилейт болуп түрлүү ойлордо, атын атап Ырыс Мамат дегени акыл эстүү жүрсүн дептир тойлордо. Аты менен заты келип окшошуп, Алла буйруп Элвирага баш кошуп, ата-эненин айтканынан чыкпастан, акыл калчап көптөр менен достошуп, алыс дебей, жакын дебей каражат, аянбастан дайым жүрөт көп башып. Ниеттин калыстыгы ушу китебим дагы 5-6 күн эле болду. Ушул тойго ылайыкталып чыгып алган экен. Биринчи экземплярды ушул иниме тартып кылып берип отурам. Сага бардык жакшылыктарды каалайм. Рахмат, бул ошол иштердин көбүнө силерден салым кошулат деп ишенемин. Андан кийин эми Жийда айылынын тургуну болгондон кийин биздин Узарбек инибиз атайын келип, биз менен жолугушуп, көйгөйлүү маселелер болсо, бүтпөгөн иштер болсо айтыңыздар дегени дагы бизге пайда келтиргеле турат. Узарбек иним быйылкы кийинки жылдарда өкмөтүбүз боюнча, өлкөбүз боюнча, кыргыз элинде, кыргыз мамлекетинде көп иштер бүтүп келе атат. Ошонун ичинде биздин айыл өкмөтүндө да көптөгөн иштер бүттү. Бирок ошого карабастан эми анча-мынча кемчиликтер болбой койбойт экен, болот экен. Мына бүгүнкү күнү сиздин отурган асфалтыңыздын уландысы биздин Жийда айылын аралап өтөт. Ошол Жийда айылын аралап өтүп, Өзгөн менен биз чектешебиз. Өзгөн районунун 1 километр 300 метри
асфальтталбай турат. Биздин райондон, биздин Жийда айылынан ошол өзгөн районунун чегине чейинки 1 километр 100 метр жерибиз асфальттанбай турат. Эгерде мына ушундай асфальт жол болуп калса, биздин маселебиз 90%ге чечилип калат деп ишенет элек. Сиздин келгениңизден пайдаланып ушу айылдын аксакалдары жалпы элдин атынан ушуну суранып коюуга өтүнөм. Андан кийин биздин Жийда айылында дагы бул Мегакомдун жетекчиси келип калыптыр. Ошол жерден пайдаланып дагы айтып коелу. Биздин Кашкажол айылынын центрде Тобото айылында, Жаңы Талап айылында жакшы эле Мегаком иштейт, тартат. Биздин Жийда айылында ушул маселе кыйынчылык менен. Сиздин келишиңизден пайдаланып мына ушул маселени айтып. Биздин айыл чукурлук кылат, кандай кылат, кандайдыр бир станция бир нерсе жетишпейби, биз кыйналабыз. Башка жагында азырынча жакшы элебиз. 1950-60 жылдарга салынган эски мектептин ордунда пенсияга чыккан бир ишкер аял келип, ошол эски мектепте детсад кылып бергенде. Азыр иштеп атат. Бирок ал мектеп, детсаддын зданиясы эски болгондуктан жылдар өтөп шыбактар чөөлөтүп атат. Мына биз келечек жаштарга дейбиз. Жаштар детсадда тербеленсе, алар келечекте бир эл үчүн кызмат кылган жигиттер болот. Айтарыбыз, ошол жерде азыркы мезгилде элдин күчү менен жаңы детсад салууга эл атайын жыйымдын бардыгын топто отурат карап. Ушул жаңы детсаддын куруп берүү маселеси мына өткөн жылдан бери маселе коюлуп атат. Ушул детсадды ушул куруп берсе, эл абдан бир жакшы кубанычтуу болор эле тууганда. Себеби келечек жаштардыкы. Жана Жийде өзгөн жолу келатканда жана өзгөндөн Чыңбай деген жакта айтып атасыздар го. Муну биз эске алалы. Бул боюнча транспорт министрлиги менен жол чарба департаменти менен иштейли. Туура мындай кыска жол кетет бер жакта өздөй. Экинчиси детсад боюнча азыр жаңы курулуш бүгүн башталат деп айта албайм. Эмне үчүн дегенде билесиздер, мурун баягы курулуш иштерин көбүнчө жогорку кеңештен сунуш болот депутаттарга сиздер кайрыласыздар. Алар өкмөткө сунуш берет дагы. Анан ар бир айылга киргизе бергенде курулушту. Анан фундаменти куюлат деле туруп калат. 10 жыл бүтпөйт, 15 жыл бүтпөйт. Анан ушу акыркы 2 жылдан бери ушундай чечим кабыл алынган, өкмөттөн дагы, жогорку кеңештин депутаттары да макул болуп, президентибиз да туура көрүп ошону ушу биринчи курулуп аткан объектилерди бүтүрөлү, бир жаңысылык бардыгын. Андан кийин жаңы курулуштарга өтөлү депчи. Анткени курулуп бүтпөй эле тамы түшүп атат, чатырынан суу агып атат, жаңы ошо бүтпөй аткан имараттар. Ошондуктан азыр ошо 70% бүтүп калган имараттарды бүтүрүп калды былтыр. Жакшы. Андан кийин 50% деп азыр ошо бир топ жылдан бери турган имараттарды бүтүрүү боюнча иштер жүрүп атат. Бирок бул бала бакчаны сиз Райымжан аке туура айтып кеттиңиз. Балдарды ушу бала бакчадан баштап тарбиялашыбыз керек. Акыркы жылдары Кыргызстан боюнча дагы, республика боюнча ушул багытта жакшы иштер кетип баратат. Азыр мындан бир 5 жыл мурун, 10 жыл мурун бир 10%ке жетпеген эле балдар барчы. Мектепке чейинки балдардын бала бакча менен камсыз болгону ошо бир 10%ке эле жетпечи. Ашып кетсе кээ бир жерде 15% ушундай. Азыр дээрлик 40%ке жетип калды. 38-39% болуп быйыл дагы ал көтөрүлөт. Жылдан жылга ушул багытта жакшы иш болуп атат. Туура айтып атасыз, баягы бала бакчадан билим берүүгө тартсак, жеңил, мектепте да жеңилирээк окуйт. Негизи азыр байланыш боюнча дагы берейин. Бул Мегаком компаниясы биздин мамлекеттик компания да. Ушул Мегаком менен сүйлөшүп атканда ошол акчаңар мамлекетке түшөт да. Ошону билишиңиздер керек да. Анан башка компанияларды айта албайм, алар жеке компаниялар, алардын чөтөгүнө түшөт. Бул болсо мамлекеттик казынага түшөт. Мына айрыкча пенсионерлер сиздердин пенсияга, мугалимдердин зарплатасына Кумтөрдөн кийинки эле чоң мамлекетке үлүш берген бул Мегаком компаниясы азыр. Кумтөр алтын казып берип атат. Эң чоң Кыргызстандагы компания ошол. Мамлекетке салыгын берип аткан, соц фондго төлөп аткан, дивидендин берип аткан.
Андан кийин ушу Мегаком компаниясы биздин Ош областындагы өкүлү, жалпы түштүк жергесинде куратору, ушу Кийин Жалал Абадтын баарын көзөмөлдөгөн жигит. Мырзабек Жапаркулович, сиз дагы бир эки ооз сөз айтпаңыз. Мен учурдан пайдаланып, Мырзабек Азизович, бул Мегаком мына азыр аксакал сурап берди го, чукурлук кылабы деп. Аябай оор жерге, мына Буйга деген жер бар да, билесиздерби? Мына Буйгада аябай шарты татаал. Ошол жерге да курушуп, элдин ыраазычылыгы болгонуна байланыштуу биз ушу Мегаком компаниясынын областтагы ушу түштүк регионундагы өкүлүн биз райондук мамлекеттик администрациянын ардак грамотасын сыйладык жолдоштор. Өтө татаал жерлерге да чыгарып атат. Эми азыр жийде боюнча өзү жооп берсин. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар. Биринчиден бүгүнкү майрамыңыздар, маарекеңиздер кут болсун. Суу бул өмүр булагы дейт. Ошондуктан таза сууну ичип, биздин дени сак, аксакалдарыбыз, апаларыбыз, келечек муундарыбыздын дени сак бекем болушуна тилектешпиз. Мен болсо Ош областы боюнча Мегаком компаниясынын директору болуп иштеп атам. Мына 2 жыл болуп калды. Мегаком компаниясы Кыргыз Республикасындагы казынаны толтуруп турган экинчи компания. Жана биз атабыз айтып кетпеди, пенсия, пособие деп. Албетте биздин салымыбыз абдан чоң. Мамлекетибиздеги болуп жаткан чоң маарекелерге биздин компания чоң ийгиликтерди жаратып, демөөрчүлүк көрсөтүп келет. Мына мен 2 жылдын ичинде Ош областындагы 7 районду 91 айыл өкмөтүн 488 айылды кирип кыдырып чыктым. Ар бир айылда кандай маселелер бар экенин жатка болбосо дагы бирок айта алам. Суу маселеси, свет маселеси, албетте байланыш маселеси. Ошондуктан быйылкы жылга Ош областына биринчилерден болуп антенналарды көбөйтөбүз деп, мына 8 июлда бригадабыз келип атат, биринчи Оштон баштайлы деп. Анткени биз мамлекеттик компания болгондон кийин жанагы мыйзамдарга баш ийиш керек. Ал жерде тендер деген бир балекет бар. Ошол бизге аябагандай чоң тоскоолдуктарды тургузуп атат. Мен мисалы азыр айтсам 1 айда деп, ал 1 айда болбой калышы мүмкүн. Мамлекеттик тендер маселеси бизге чоң бир бут тосууларды кылып атат. Ошону эске алуу менен албетте жийденин дагы маселесин чечип бергенге аракет кылабыз. Бирок быйылкы планга ошол Кара Кочкор, Ылай Тала, Сары булакына кечээ күнү эле Ажыкеге чейин барып келдим. Бүт ошол Сары булак Калинин деп коет экен, баарын кыдырып келдим. Ал жакта да байланыш кичине мындай маселелерди жаратып атат. Баардыгын биз камтып, сиздерге жакшы, ыңгайлуу шарт түзүп бергенге биз аракет кылабыз. Улуу сөз бар, көзүң канчалык курч болсо дагы тоонун ар жагын көрө албайсың дейт. Акылың курч болсо келечекти таптак көрөсүң дейт. Ошондуктан бизден акылдуу жаштарыбыз болуш үчүн албетте интернетти берип, жакшы маалыматтарды сиздердин жакшы ийгилигиңиздерге пайдалансын деген биздин үмүтүбүз бар. Канчалык Мегаком компаниясы менен көбүрөөк сүйлөшсөңдөр, албетте казынабызга ошончолук көп акча пайда келет. Ошол сиздерге суу, жол жана башка бала бакча болот. Сиздерге рахмат. Ар дайым Мегаком компаниясы менен сүйлөшүп туруңуздар. Байланышта болот. Рахмат. Агайын туугандар, мынакей турмушун жакшырган ушу ар жолу келгенде улам жакшы иштин күбөсү болуп, улам жакшы иш жөнүндө айтып келатабыз. Мен бүгүнкү ушул суунун чыкканын көрүп туруп, бир сунуш айтайын дедим туугандарга. Ушул сууну чыгаруу менен дагы бир чоң, эл үчүн керектүү чоң максатка бир кадам калдыңар да. Бир кадам калдыңар. Ушул жер Райымжанеке айткандай куттуу жер эле. 500ге жакын тубар саан уйлар турат эле. Ал эми деген мен менен кошкондо. Нагыз немелер 500 эле саан уйлар. Эми азыр саан уйлар ушул 5 айылдыкын эсептегенде 5000 болуп кетет болсо керек. Азыр эле көп. Ашык Дөөлөт Башшарбаев дейт. Ушул жерди баягы куттуу жерин айландыра турган бир меценат чыгат болуш керек. Бир жакшы ишкер чыгарып болуш керек. Бул ишкерлерге идея эле берип койсоң, калганы өздөрү алып кетет. Ушул жерге сүттү кайра иштетүүчү бир сектти уюштурганга аракет кылсаңар. Рысмамат иним, сен ойлонуп көр. Сенин досторуң бар Бишкекте, алар ойлонуп көрсүн. Ош төштөгү, мукун сен деле оңой эмессиң. Сенин байлыгың деле кыйлага жетет. Сүттү жөн эле сууга куйбастан, же болбосо торпогун жайлоого агытып ийбестен
ошону актай карап иштетели. Assalomu alaykum, hurmatli agayın tug'anlar. Ак калпактуу аксакалдар, энелер, инилер, агалар, баарыңыздарга ушу салам айткым келет. Биринчиден сизге келип бергениңизге Зорбек Казыбевич чоң рахмат. Куш келипсиз биздин Кашкы жол айыл өкмөтүнө. Бат-бат келип туруңуз. Мына азыр сөзүмдө сиз кандай немелер бар деп диалог кылып атпайсызбы эл менен? Биздин элибиз аябай сабырдуу да. Мен аркаман аксакал шыбырып атат, Кашкы жол тиги Тоготойдо клуб жок деп. Туура айтат. Ошо чындыгында клуб жок. Маданият үйү бул маданияттын очогу да клубчу. Ошол шайыр апалар ошо клубда ырдаса кандай сонун. Мына бүгүн аябай жакшы күн болуп турат. Мен аябай ыраазымын. Бул айдын дагы көзү түз экен деп койдум. Бизге бүгүн белек катары эле бүгүн карабайсыздар, ушундай погоданы жасап, ачык асманда ушундай диалог кылган кандай сонун. Ушу областтын өкүлчүлүгү менен бетме-бет келип, чечилишип айтканга аябай сонун ушундай жолду тосуп эле, эч кандай клубтун да кереги жок бизге. Ушундай элибиз дагы жакшы да. Ушундай эле болсун, дайыма көңүлүбүз түз болсун дегендей. Көңүлүбүз түз экен да, бүгүн ушундай майрам болуп атат элибизде. Сиз ошого туш келип атасыз. Эми бул иш-чара бир эле ушул жерде эмес, республиканын бардык жеринде болуп атат. Бул өзүңүздөр билесиздер, Сооронбай Шаарбиевичтин аймактарды өнүктүрүү жана ушул быйылкы жыл болсо жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялап, ошонун аркасынан ушундай Ырысматовго окшогон жеке ишкерлер республиканын бардык жеринде мындан да чоң проектилерди колго алып, ошолорду аткарып жатышат. Бул эми таза сууну билесиздер да. Таза суу бул өмүрдүн булагы экен, ден соолук дегендей. Ушул жерде жашагандарга ден соолугу бекем болсун, өмүрү узун болсун, бала чакалары менен аман болсун. Ошо биздин үй бүлөбүздүн атынан Ырысматовдагы белектери бар экен, ошол үй бүлөлөргө. Ушул жер айтып атышат, өнүгүп өскөн жер эле, күркүрөгөн жер эле. Сайыз учурунда 1200 ушул жерде бодомал бар эле. Билесиздер да. Эми ал сайызды айта берсек сөздү көпмөйт го. Эми ошого жетебиз да, ушинтип акырында отуруп мына областтын өкүлү да бекер келген жок да, бул киши да келгени биз үчүн аябай пайдалуу. Айта тургандарды айтып калышыбыз керек. Анан арабыздагы идиректүү колунда бар балдар эл үчүн иштейли. Эл үчүн. Сага иним ушу ишкер катары мына Аллах ушун элге ак кызмат кылганың үчүн дасторконуң тола бол. Балдарың менен, бир туугандарың, элиң журтуң менен жакшылыктарда зоболоң жогорулап, дагы эл кызматында боло бер. Меймандар, сиздерге рахмат. Элдин атынан чоң ыраазычылык. Рахмат. Андан мындай кылалым. Сүйлөчүлөр бүттү да. Ошо Ырысматтын өзүнө берсек, ошол жерде жашоочуларга кичинекей белектери бар экен, тапшырып койсун, ошо менен бүттү кылалы. Кандай элестер? Кеңиз. Өтө мейримдүү жана ырайымдуу Алланын аты менен баштаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жакшы каалоо тилектер айтылды. Ошол каалоо тилектер баарыбызга тең кабыл кылган болсун. Сууңуздар берекелүү болсун. Мен дагы ушул айылга каалоорум, ушул айылдан акыл эси тунук, элине, жерине кызмат кылган, динге кызмат кылган уул кыздардын чыгышын Аллах таала насип кылсын. Пайгамбарыбыздын бир хадисинде ад-дүйнө мазраул ахира дейт. Бул дүйнө акырет дүйнөсүнүн эгин талаасы дейт. Бул азыркы жаштарга айтарым, ишкерлерге айтарым. Бул дүйнөдө эмгек кылып калсак, мөмөсүн сөзсүз Алла буйурса алабыз. Келгендериңиздер үчүн барыңыздарга чоң рахмат. Өмүрлөрүңүздөр узун болсун, ден соолугуңуздар бекем, ырыскыңыздар кенен болсун. Рахмат аларыбыз. Анан бул жерде айылда жашагандарга кандай белек аларыбызды билбей, эң жакшы төшөк жайнамаз дейт. Ушу жайнамаз ар бир үйгө бирден жайнамаз алган секилдимилер. Бирөө келсе тапшырып койсок, анан таркатып коесуздар. Рахмат. Аксакал ким? Бирөөнү өтпөй. Чоң рахмат. Аксакал аксакал. Кийин өзү ал киши таркатып коет да. Амин.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah subhanahu wa ta'ala en birinçiden Kırgızstan memleketibizge tınçlık versin, turuktuluk versin, ösүү versin, önügü versin. Kırgızstanımız öskön, öngön güldөгөн memleket bolsa, biz elleri baktılуу, rast keşiktүү жашашты Allah Taalam nasip etken bolsun. Mına prezidentimiz dünya kıdırıp, eline, jurtuna ак эмгек менен, кичпейилдүүлүк менен eline jurtuna kızmat kılıp gelip atat. Prezidentimizdin den soğluğun çen kılsın. İyiliklerdi jaratuuga Allah Taalam özü jar bolsun. Kayerde жүрсө Allah Taalam özü koldosun, özü korgosun. Aytkan sözlerini Allah Taalam ep kılsın, özü jardan bergen bolsun. Mına bugün şunça elibizge, jurtubuzga, jakşı sağmalıkka sүйünүү менен кадам таштап келген мына Озорбек Казиевич, сиздин дагы ишиңизге ийгилик берсин. Облусубузду өстүрүүдө, өндүрүүдө көп ийгиликтерди жаратууга Allah Taalam өзү жар болгон болсун. Пиринбердеке Allah Taalam ушул Каракылжа районун жетектеп туруп атасыз. Каракылжа районунда дайым жакшылыктар болсун. Тоодон суулар, тазалык шаарга агып баргандай, ушу Каракылжадан жакшылыктар, биримдиктер, ынтымакчылык, ушундай өсүү, өнүгүү шаарларыбызга агып бара берген болсун. Каракылжада дайым жакшылыктар болгон болсун. Элге, журтка тынчтык. Ошону менен бирге мына өкүл уулум Урус Мамат илимиңе Allah Taalam зияда кылсын. Акыйкаттан көрүп бүгүн сүйүнүп атам. Ошол алган илимиң эч качан текке кетпептир. Мына элге, журтка кызмат кылууда бир эле айтып кетчү нерсе, бул кашка жол айылына эле эмес. Мына өзүңүздөр билгендей, облусубузда казыят жок эле. Казыятыбызды курууда дагы Урус Маматтын дагы чоң салымдары бар. Ошондой эле Мырзакедеги медреседе дагы Урус Маматтын салымдары бар. Жана Бишкекте дагы көп жерлерге ушундай салымдарын кошуп келип атат. Акыйкаттан тапкан байлыкты элге чыгаруу оңой иш эмес. Бардыгыбыз эле чөнтөктөн акча чыгуу кыйын иш. Андыктан ошондой өзүнүн тапканын элге жумшагандыгы үчүн Allah Taalam улуу сооп берем деген. Allah Taalam улуу сооп берип, үй бүлөң менен, бир туугандарың менен, айрыкча ушу пешенеңерге мына жаркыраган энебиз бар болсун. Энебиздин ак батасы силерге, элге, журтка тийип жүрө берсин. Allah Taalam насип етсин. Туруктуулук, тынчтык, амандык болуп, эл бузуп аткан, элди бөлүп жарып аткандарга да Allah Taalam инсаф берсин, жакшылык берсин. Бир рахматка я Allah. Bir ayına dem alasınlar по-моему. Dekalarda. Yanvar mı dekabr? Kalgan işte yürü. Kurbanın işte. Kaç kişi değil? 35. Bir hafta geçelim Спелио шахтада деп қойды да оны, спелио камерада. Өздік санасы. Атайын төлем қаражаттар не сөйлеймін даже салып бериш. Жанагынын экинчи кабатын өздөрү өркүндөп буну куруп атышат. Сиз жана 3600 сайтын tutпайсызбы? Ал азыр бир өзүнүн тапкан каражаттарын толугу ошол. Өзүнүн иштетип атат, өркүндөтүп атат, анан баягы илгерки карыздан куталы деп бала бакчада салып беришти да. А муну ушундай реконструкция кылып ошол Эгембердиев деген биздин аким болгон, ошол мезгилден ушунга чейин бир ай эле жабылат по-моему. Анан кийин ошонан калган мезгилдерде постоянно очередьтен танабыз.
кеде Путевканы өзлөрү да келип алат экен да. Ошол жерден. зараны туруп өтүп Живой очередь да мындай. постоянно очередь. Очередь азыр сентябрга келди. Сентябрда кечейин уже толуп тур да, бош места жок. Ошон үчүн жакшы деп атат да. Бул жакшы кайсы ооруларга В основном опорно-двигательный сустав оорулары муунда. Анан кийин вспомогательный өтө болобу, бөйрөк болобу, кичинеден жардам көрсөтүп эс алып кетип атышат. Результаттар жакшы эле, Кудайга шүгүр. Территорияны канча? Түзгілі чоң. Я первый раз жасап сайдан бері болмыз. Көріп қойсаңыз болады нердің басқа. Сизди чоң санаторийге директор коюш керек экен. 2000 сомдон киши киргизип пайда таппай калат. Убыточный болуп атышат. Сөйтөп бияқта 300 сомдон мыңда киши киргизип. Кудайга шүгүр пайда таап аткан. Бул жакта да летний баркыңыздар экен. Летний быйыл жаңа курулду. Дополнительный. Бұлар жылда. Макуланды, жакшы. Ийгилик. Рахмат. Эми урматтуу айым туугандар, бүгүн биздин Кара-Кожа районуна сапар менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусунда өкүлү Узан Казович Темирбек эртеден бери Кашкажол айыл өкмөтүнө барып эл менен учурашты. Ал жерде бир эки биздин жүргүзүп аткан иштер менен таанышып эки объекти болду. Ал жерде дагы өтүп сиздерге маалымат ушундай айтайын, ушунча келгенден жакшы иштер болуп атат. Мына кыйын ишкер ошол жердештерибиз, ошол талап түзүп жүргөн жердештерибиз келип алып суу чыгарып берип атышат. Мини футбол аянтчасын бүтүрүп атышат, үстүн жабабыз деп атышат. Мектептердин социалдык объектилеринин ичине бүт суу чыгарып, эгер шаһарда иштеп жүргөн тойлордо иштеп атышат, шуну көрүп таанышып, эл менен жолугушуп, анан элдин суроо тараптарына кандай маселелерге жооп берип Кашкажол өкмөтүнө бүтүрүп келдик. Анан эми ушундай иштер болуп атат. Азыр айыл өкмөткө узакка зор суат берсеңиз 5 мүнөткө чейин силер айтсынчы, силер ушунча чогулуп анан кийин мына узакка сиздер менен жолугушууга келди, анан сөз сизге берсем. Азыр кыскараак айтсам, быйыл кандай иштерди аткарабыз? Мына президенттин жарлыгына ылайык. Урматтуу туугандар, кылган ишке мактанышында өзүнүн ору болот, ошо мактанып кетсек болбойт деп. Мактанбай эле ушул жылдык иштерди айтсам, силерге 2018 жылы президенттин жарлыгына ылайык аймактарда өткөрүлгөн миллиондон 79 миллион сомдук иш. Айыл өкмөтүнүн бюджети болгон 10 миллион 446 миң сом эле. Калгандардын баардыгы ушу айланса болот элден, туугандарга айланса болот, мына демирчилерге айланса болот. Ошолордун эң жакшынакай кошумча салымдары менен көчөлөрдүн баары жарыктандырылды, көчөлөргө шаардыртылды, курулган көп нерселер, көп объекттерге жардам берип болот. Ошондой ага менен иштештик. Айылдын жардамы 1 миллион 800 миң сомдук детсад ремонттолду. Мына ошондой көптөгөн жакшы иштер, канча көптөгөн көпүрөлөрдү курдук. Жайылдан техникасынан техникалар алынды. Техниканы иштеп атканда Узарбек Казиевич өзү болгон, ошол менен барабыз. Ошолорду айыл өкмөтүнүн сенен чакырышыбыз бар. Бүгүнкү күнү мен мына айтып кетейин, бүткөндөн кийин эле айта албай калат экенсиң иш. Өтө көп иш жасадык. Өтө көп 18 жылы иш жасадык. Мына 19-жылы премьер-дашыр айтып ушу дагы иштери жасайын деп эле былтыркы караганда ачыгын айтыш керек, бир аз солонуп калды. Бүгүнкү күнү бир үйлөргө үй бүтүрүп берди. Ал дагы ошо элдин 10 жылдык жолугушууну өткөрүшпөй, балдар бир жакыр үйлөрүнүн үйү колдой көрүп, азыр бүгүнкү күнү жашап. Азыр мына экинчи үй башталды, жол. Көрүп аткандар Сатарга деген дагы муалим тууганыбыз бар. Ошондой эле дагы бир мактанып койчу нерсе бүткөндөн кийин айтайын дегем. Июлдун 15-inde Кудай кааласа 50 орындуу иш орду менен камсыз барым деп ойлоп атам. 50 орун.
мен аны премьерді ашып берушіге айтқан емеспін, ешкімге айтқан емеспін, жақында бізді бір проектімен отыр, швейный цеха айлық зданияны қамсыз берді. Ел кетішкен тендер жариялап, жақын 15-нен бастап, мысалы, дағы ел болып еш пайда болып, қараушы болды. Ошондай дағы эле ошол көчөлөрдү жарыктан бир улан үй бар. Бизде чындыгында 3 ай болгондуктан режим акан ичи өтө узун. Макта почти аягына чыгып калды. Сарылап, жарыктандырылып, мына тойлуктан бардык участкаларга жол салынып, көпүрө салынып, чоң көпүрө бардык нерселер. И ошол жерлерде ишке жүрөт. Мына дагы бир жакшы нерсе ушул быйыл планга өзүбүзгө койдук, дагы бир детсад курсак, детсад себеби бала бакча канчалык болсо да баары бала бакча жетишпейт экен. Элдин саны өсүп атат, балдарыбыз көбөйүп атат. Конечно, жаштар балдар биздин келечегибиз. Ошолорго шарт түзүү үчүн азыр бир чоң иштерди жасалып атат. Анан бүткөндөн кийин айтайын деп мен көп эле иштер бүткөндөн кийин айтам. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына 3 айдан кеп катышып отурасыздар, кайсы айында не проблема калды? Почти Карабашкор айыл өкмөтүндө көйгөйлүү проблема калган жок. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлү Узарбек Азизовичке берилди. Саламатсыздарбы, урматтуу Карабашкор айыл өкмөтүнүн тургундары. Бул саат берсеңиздер суроо жооп иретинде кылалы. Каалай Асанович айттым, маселе жок, суроо да жок болчу. Өтө көп жакшы иштер болду дедиңиз. Өтө көп адамдар келип турса жакшы болмок, жакшы иштерди. Анан районундагы жетекчилер бар окшойт. Район 5 жетекчилер тармактар. Анан эми негизгиси буякта былтыр мен жаңы келгенде келип кыдырып таанышып кеткенде жолдо клубка киргенбиз. Ал боюнча өкмөткө да жол кеңешке да кайрылуу жасаганбыз. Силердин атынан ошол кишилерге ошол жактан колдоо таап, урматтуу депутаттарыбыз колдоп, буюрса мына азыр кайра келип келдик. Октябрь айына бүтөт экен. Ошол областтык курулуш башкармалыгынын жетекчиси жатат. Бул жерде 3 маселе көрсөтүлүптүр. Биринчиси ошо жанагы 584 жаран безекке турат дейт жерге. Ал өкмөттөн өтүш керек трансформациядан. Өкмөттөр каяктан кетпеби? Дагы только даярдалып атат. Даярдалып күтөдү. Ошол жанагы генпланга акча бөлүп жүрмөспү? Госстройдон Госстройдон ошол караса шаһар боюнча шаһарларга айчы кезинде Генпланда мамлекеттик бюджеттин комплекси көп аттаган чек арадагы бир гана айыл өкмөт кетти, башкалары жана сиз өткөндө бардыңызга жана жылына 50 миллиондон бөлүнүп атат республика бюджеттен генплан суу. Бирок Карабашкор мына 2 айыл өкмөттөн бир да келген эмес. Биз толук ички өзүбүздүн ресурстарыбызды пайдаланып, карап издешибиз керек болуп атат. Бул болгондо да 1 гектар калктуу конуш 10 миң сом болот. 10 миң сом болгондо буларга аябай сумма көбүрөөк болуп атат. Чынын айтканда эң чоң проблема Карабажар районунда. Калктуу конуштардын генерал башкы планы жок. 24 неме эски союздан калган генплан иштеп атат. Азыр ушул канча жаңылап түсүп атат. Ошон үчүн бизге проблема ушул болот. Эгерде мына республикалык бюджеттен кошумча ушундай каржылап берсе, генпланда түзүлсө жакшы болот. Азыр мына бир гана айыл өкмөтүбүздүн мүмкүнчүлүгү болуп атат. Ал Карагөз район борборунда. Ал өзүнүн бюджетинен карап, өзүнүн калктуу конушун генплан менен камсыздап бир гана айыл өкмөтүнүн мүмкүнчүлүгү бар, калган кишинин мүмкүнчүлүгү болбой атат. Эгерде өкмөттөн ушундай жардам берсе, жакшы болот. Ресттин мүмкүнчүлүгү барбы? Бар, Карагөз өкмөтүнүн. Бул жерде Аркыяда арпа текшерүү участкасында 10 гектар 72 бөлүп жол керек, электр линиясы дейт, таза суу дейт, суга суунун жоктугу дейт. Ошол жерге курулбай атат. Айыл өкмөттөрү бюджет
Адамдар жашайбы, үй салып алган. Салып алган жок. Экеге салып ошончо жолун салып берип койгон. Линия. Экеле үй? Ооба. 72'nin ikisini salып. Ошончо суу маселеси, анан ушул свет немеде бүйүрүп баштап атышат. Анан жалпы эле электр маалыматчылар 963-жылы курулган дейт. Ошондон бери алмаштык кылып элек дейт. Ошол боюнча иш жүргүзүп атасың. Активдери боюнча карашкы айрым тургундар кайрыланчында жыйналган ишкер жеткен боюнча Ошкертон башкармалыгынан Тихмай Савич 2017-2018 жылдары кабыл жасаган аппарат алмаштыруу боюнча текущий ремонт 45 аппарат заказ bağlı paylaştı. Fakat azınca gelerek taş koordinatına sarmak benim o şekilde geliştirdi. Rekonstrüksiyon sarmak tutup bana bunu tutmayı gitti. Yeter paylaştığına aktardı özü. Kullanıştırmalar. Ekatep inspeksiya aldı. Özgürlüğünü verirse. Gereksiz 5-6 yıl hükümet yaptı. Özgürlüğü sanılmasın. Yazalız. Size tartışmıyoruz. Otururuz. Анан эми урматтуу айыл тургундары, жалпы азыр эле тоо тойдо дагы жеке ишкерлердин салымы менен суу түтүктөрүн киргизип, ошо 25 үйгө киргизип берип атат. Ал жерде ошо счетчиктер менен мындай жакшы заманда болсо. Ушундай иштер көп болуп атат да. Жакты. Ошону да бирок салып берген баягы жеке ишкер салып берди, биздин акча кеткен жок дегендей мамиле кылбай, кызматкерлери жалпы элибиз мындай сарамжалдуу пайдаланышыбыз керек. Уруксат болсо суроолор өтөлү, суроо болсо бериңиздер, биз жооп бергенге аракет кылабыз. Маселе болсо жазып алабыз. Аты жөнүңүздү айтып. Абдрахманович, Карабашкы районунда. Мына келинген иштеткен малдар arızlarına açacaklar. Büyücü may kımbatta atar, bırak sapatı mesar olur atar. Arızlarına açacak. Zaten devrinde kanıyor, bunlar söyleyince. Kurtaşlarlara aktar, yolduk üstüne onları olacaksın. Yaşarlı bağlıdır. Boşanacaklar kıştın günü, günce kadar yiyin adamlar katta ayarlıdır. Sizden onu seçme isterim. Bırak ben kattayım, böyle paylaşacağım. Takır yol yok da var, küçük gün adam demedenlere kavaralım. Ben yapıyorum. Büyük Cumay boyunca bu bilesizler bizge import gerekti. Rusya'dan gerekti Büyük Cumay. Kazakistan'dan bu yıl ruhsat veriyorsa eksportları, Kazaklar özleri sırtta satkan emas bu şey. Hazır жаңы заводтары kurulup, alarda da sırtta satkanlar mümkünçülük oldu da bırak içki ürünlerini толтыра албай şu, alarda satmaydı. Bizdeki bu көп жылдан beri Rusya'dan gelip, тура айтышыбыз керек, түшүнүшүбүз керек. Россиянын өзүнүн аграрында бизге арзан болот. Анткени алар жана экспортко чыгуучу поштаны бизден Кыргызстандан алып салган. Анан бул эми базар экономикасы экен. Бир күнү жол киреси кымбаттайт экен, бир күнү дагы бир нерсеси кымбаттайт болуп, анан мал багым менен ушу айрыкча жаз мезгилинде ичине кымбаттап кеткен жагдайлар бар. 1-2 сомго. Бирок андан да мындай резкий скачок болуп, 10 сом кымбаттап кеткендей болдук да. Мамлекет карап атат, ал жагы бирок бул жеке ишкерлердин иши, чоң компаниялар. Сапаты боюнча биз ийиштүү органдарга тапшырма берели. Сапаты боюнча маселени дело берели. Эми азыр чоң жанагы Газпром, Петролиум дегендер бизде түштүк жергесинде 3-4 дагы бир компаниялар бар, МПА деген бар, Россия дегендер бар турат. Ошолор сатылат, эми аларды көзөмөлгө алса болот да, карап сатабыз. Бирок жанагындай кичинекейлер кийге каршы болуп саткандардын сапасы кичине көзөмөлсүз болуп калышы мүмкүн. Бирок бул боюнча тапшырма берели. Эми сиз айткан
Kırtaş'ın yolundan ayrılık ötözüler. Cahit onda biraz. Cahit demese, evde olmayı bile de şey. Ne için? Şunun da şartlı koşuyor. Beyler var mı herhalde? Alacak ayı getir var mı? Saray var. Alacak ayı getir de. Başka Hem para bunları bilsek de. Sonuçta Karol Soray'ın durumu atman abi. Ben MTS'ye baylanışlı soruyorum. Karol Soray'ın da koptu balıklardan düşkün suğular. MTS size de kurup verdiler. Taş yolu şeyin kurgan. Taş yoldan değil. Kurgan biz. Su kanal böyle kazı boğanda. Ama biz agrikulturdan verdik yerleri. Hiç benim şeyim için şu sular sayıda düşük kesildi. O şu yerlerde adı ciyorlar su. Cima metinde bir cal oldu. O şunu Türkler olsa yakın asfalt açıya gelip falan da olacak. MTS. Hepsini arkadaşlar. Bilme istemiş sırası biliyor musun? Orada mısınız öyle? Tamam o işi kalamazsınız. Tamam arkadaşlar. Siz şey yapın. Biz bu boyunca azıcık disiplinler baronlar var yerinde görmem. Alt ekonomi nerede cumhuriyet sebep. Asfalttan narjama beton koyuğa bağlı. Bucağı koyganda nara beton koyuğa bağlı. Toprakta sel gelgende gana düşüyor tomusu. Buncağı. Şu biraz cevap. Özümürge alıp tez sunuş verirse bizge de hak versin diye yok koyacağız alıp. Akça gerek var. Anne kuraydı, hazır jasap korusu giyini, asfaltı da verirse. Hani gazın yerine sularda da bir şeyden düşüyorlar. Bana diyorlar sulardan sulardan var az bir şeyden düşüyorlar da. Daha Surov. Ben de Surov. Karaoskor Aile Hükümet Müdürlüğü Esenbayat Manas. Mağazada Karaoskor Baylanış bölümünde taza qoğum dep ballarga, jarandarga kölük, pasport, anan jeke nomer bere başladı. Anan birazrak vaqt iştebey kaldı. Anan keyin başka bir stajirovkaga barıp okup dagı okusu бүтүптүр анан кийин мен атайы барып сурасам логбин келиш керек эле ошол келбейт деди. Канча убакытта келет логбин десем 5-6 ай болуп калды окуп бүткөнүнө деди. Ушу 5-6 айда келеби же жөө жерге келет эле дейм да ушу кандай. Бул кайра жанданабы же ол бүттү ошо таза коомдогу иш. Кайсы службага карайт ошону айтып кеп койсоңуз, госрегистрге же ЗАГСга Poşmalı действительно kelele, 3-4 aylık logikaya getirdiğinde kelele, bırak bunu kontrolünüz, hiç kaçan cevabı gerek. Navarat hazır, siz 5 türlü, siz aytkan biraz 5 dakika etti, yerden rayonun borbarına uğraldı, şu yerden tapşırış gerek alır. Aşağı login parol gerile turulmasıyla hazır biz, senadır, kabelini, siyazlarda jakşı kulatalım. Şu an nezdinde geldi login parol gelseler, bunu kaynat. Greysin diyor. Hazır 3-4 aylık nötrüne kelile 5 derece işte oldu. Gelecekte bar derecede sertene borç kaldı. Ana Karabulcaga очередке барсаңыз, бүгүн очередке турсаңыз, кечке жетпей калат. Эртеси барсам, кайра кезек жаңыдан туруш керек. Билебиз, туура. Көлүк алмашам, аты жөнүн өзгөртөм деп. Очередь аябай. Şunda mesela elektrik şurada Akkele'de alanda açılan bölüm işte. Kabinetleri dayak. Spesialist var. Spesialist var. Bu derdeki birinci senin alıp bizde karabıçılık işleyen olur. Ben az şirketleri kaldı. Erten görevlisinin жетекчиси бүгүн Баткенге кетти. Эртең ошол жакта президентибиздин катышуусу менен иш чара болот Баткенде. Анан эртең кечинде буюрса ошко келет. Мен ошол жерден маселени коеюн. Жетекчисинечи. Алар өзүмө калсын, логин пароль боюнча. Мүмкүн башка райондордо болушу мүмкүн, бирок биз кыдырып атабыз азыр. Башка жакта башка маселелер болот дейт. Логин пароль жөнүндө маселе жок, башкасы бар. Окуңуз кое беребиз. Дагы келиңизчи. Bizde buna hava suyu çıkmaydı da nemesi bozulmadı motor. Oşonun ne çıkışmadı. Anamla bizde 3-4 baldarımız var, ciğer çok bizde.
Bilen үйünde yaşardı bizim ballar. Oşoğa cer verdik, büyüdü. Oşa çeçmediniz de. Жерде жасап алдык. Bizge az sonra cer verdik, ballarımız 3-4 ballarımız üyü yok. Bilen үйünde oturar. Oşa çeçmediniz dedi adam. Ana oşa buna taza su içmeydi az, kolay su içiyordu. Taza suyu orada bir tırardı. Карабычкор үкүлөтлөргө колунун жетекчисин мына Карабай жолдун боюнда өздөрү көрсөңүздөр керек. Карабычкор үй бүлөлөр тобунун 1990-жылдан бери салган боюнча ремонту жок. Абалы оорду, балдары түшүп, келген комиссия бизге келген сайын эле замечание берип кетет. Ошону министерство здравоохранениядан бизге капитал ремонтко кирген 16-дарыгерлер тобучу. Бирок ушул капитальный ремонттон өткөзөлү десек, неме үкүлөр дарыгер тобу айылдык бөлүктүн баланста турган болгон үчүн акча бөлүнүү ремонтубуз мына уже 1 айдан бери туруп турат, токтоп турат. Ошону кантип маселе менен чечип бересиздер? Здание Карабычкор районунда Ашар жолу менен турган. Анан биз өзүбүз здание булардыкы эмес. Буларда биз ушу больница кылып, бүткөндөр больница кылып бергенбиз, бирок здание биздин властыбыз. Азыр мен бүтүн мыйзамдарын карап турсам, булар айтып атат, капитальный ремонт кылабыз десек, зданияны мага өткөрүшкөн экен. Мен анын закондорун издесем болбойт экен. Өткөрө албайт экен. Жана санатория ошондой. Санатория азыр бизде аренда турат. Аэропорттон иштеке бербесе бизге бөлүнбөсө. Жок, ал конечно силер башка организациясы. Аз болсо сизде бар боюнча бизде маалыматыбыз жок. Мына панельге туура айтып атат. Популярность дезиси отур. Если действительно булар немеси ЦСМге караса, здравоохранение. Алар өздөрүнүн түшүнүгү менен служба жасап. Айлыктуу баласы башкалат, аренда. Туура мындай да, мисалы СЦМ боюнча ошо ремонт боюнча ошо проблема жок, только баланста эмес да. Бир дагы мисалы СЦМде мына менен ремонт болбой калдыксың. Сен значит баланста жок болгон үчүн болсо мен постоянно сұрап турам, эч кандай проблема. Азыр только менчиктин несин убагында шашып барып өткөзүп коюш керек. Булардын балансы турат. Ошон үчүн проблема ошондо болот. Мен постоянно СЦМ директоруна сурап атам, бул маселе болбош керек. Эмнеге өткөргөнгө болбойт? Ал эл салганда анан жок өткөрүп бербей булардын мындай да проблема чыкты да аларга элде. Мен бир кызык азыр эмне болгондой артып болуп айтат экен. Давай больницаны башка жака апар дагы, өз здание кылып башка жерден жерлер дагы больницаны салсаң, муну биз кайра детсак кылабыз деп чыкты былтыр. Больницадан чыгарып. Ой, өзүбүз элди тейлеп атсак мен защиттап өттүм. Бирок азыр мыйзамды карасам такыр өткөрүп бергенге мага болбойт экен. Мен сыртын нарушение болуп турат. Анан айтып атам буларга трёхсторонный договор түзөлүп, келишим түзөлүп дагы. Силер мен силерге баягы эмесин мөөнөтүн көргөзбөстөн буларга берип коем. Булардан арендадан албайм, эчтеке кереги жок. Onu больницадан албайт. Пожалуйста, ремонт кыла берсин деп атам булар. Булар ошо документти кыла албайт. Же договорду алып коюш керек. Анан өтө эле айласы болуп калган жер жок. Бир жолу мындай Узарбек Казыбек айласы болуп калган экен деп ойлоп калбайсыңбы? Анан биз контролдобуз, эртең директордон муну маселени биз көзөмөлдөбүз. Siz kanayga sanışsınız. Көйгөй жок дедик силер, ошондон кийин 6 убакытта чыгып кетесиз. Жок, бул эми өзүбүз чечип көйгөй бар дегенде дагы мындан көп болуп кетмөк. Негизи баягы оорууну жашырсаң өлүм ашып керек эмес. Маселе болсо аны айтып алган жакшы. Туура. Жашырып да кереги жок. Бөлөп эмеспиз. Андан көрө маселени айтсаңыздар биз толугу келишинче кайрылып өкмөткө, министрликке Минздравка, Ростроy менен иштешкенге жеңилирээк да сиздерге караганда. Ошондуктан маселе болсо айтып алыңдар. Жок болсо анда жакшы. Бирок айтылган маселелер өтө биздин жарандарга күнүмдүк турмушуна таасир берүүчү маселелер да. Мына бул жерде büyük майдын сапаты боюнча болду, туура айтып
сапатсыз май техниканы талқылайық, аномдош керек, шығым алтайға тегелейсті. МЧС бойынша тура айтып жатасыз. Бүгін көзөмөлгө алып ошол жерди жасап коюлса, ертең андан чоң чыгым болот да. Айда жок анан жасаганга туура келет. Логин пароль боюнча айттыңыз, туура маселе. Таза суу, жер участкалары эжем айтты. Таза сууну 2 күндө ремонту бүтөт дейт кызым. Таза суу маселеси иштеп аткан скважиналарды, түтүктөрдү бул өзүлөрү айыл өкмөт карайт да. Эгер такыр таза суу жок болуп калса да биз өкмөттөн жана программа жок. Бирок запас жасадык. Анан жерди качан берилет мына биздин балдарыбыз жер. Жердин маселеси өтө чоң маселе. Жогорку бийликтен, өкмөттөн чечилет. Анан макулдашуулардан өтөт бир топ. Siz ошон чечпедиңизби бизге? Бизге жер жок балдарыбыз, жер жок калды. Былтыр Ana bir yıl oldu, bir yıl yüzü oldu gelgeni. Şu bir yılın içinde Özgön'de, Karasu'da, Aravan'da, Alayga değişik üzerinde transformasyon oldu. İşlerini öyle oldu. Buyursa aklımdan yıl oldu. Bırak al, ben gelen kadar yıldırıydım degen sözü mesela. Mağa çeyinle başlayan işler. Aklımdan yıl oldu. Murun ministerlikten o Balдар güç bulalım, jeri jok. Komissiyanın müçölleri Tursanızda komissiyanın müçölleri Bişkek'te oturalım biz makul emesminde öyle kolga koyuşkanda. Hazır Bultur'dan beri birinci vice-premier Boronov Kuatayçı'yı işledikte şu ведомстволар аралык комиссия. Алгычыбыз ошол комиссиянын мүчөлөрүн алып алып келип жеринде көрүп. Жеринде көрүп, ушул жерди жасаган кезде трансформация кылбайбызбы деп. Биринчисин өткөндө келип кырдып кетишкен көрүп. Ошонун кийинки менен жана жерлер чыкты да. Эми дагы жарым жылда бирден келип турушат. Буюрса күз айларында кыдырат, мүмкүн ага чейин сиздердин документтер даяр болуп калса. Анда келип көрүшөт. Мындайда баягы айыл өкмөттөн башталат бул трансформация. Анан айыл өкмөт туура документтерин чогултуп, анан райондо сиздер туура берсеңиздер, анан бизде кармабайбыз. Бир жуманын ичинде бүтүрүп кетирип атабыз. Бирок ошол жерге баргандан кийин эле райондук госрегистр, же болбосо дагы бирөөсү архитектурасы, санитар станциясы бирөөсү туура эмес маалымат берип койгон экен деп кайра келип атат. Ошондуктан ушул жерден шашпай туура жасашыбыз керек. Ошол картаны алып алып жерди, кээ бир жерди мына Карасуудан 247 гектар жер берсек, ошонун 10 гектары тиги атам заманда эле менчикке чыгып кеткен жер экен да. Бирок ошону карабай туруп берип салды, тиги жактан повод болду дагы, рас болду 10 гектарыңар башкандык экен деп кайра полный жер. Эми азыр кайра келип, кайра жасап атат да. Ошондуктан мындай документ даярдап атканда так даярдашыңыздар керек. Баягы иштин бүтүшүнө жакшы болот да, өбөлгөсүнүз. Siz senin gubernatorga aytdinglar ertagini bulutda bilamiz. Men bir misal aytib qo'yay. Buna Chimchuguya degan bir jarda biz hozir sementli zavod quramiz deb Qashqadaryodan mana bilasizlar narxi nimani ulandisi zaten. Adada ulandisi zaten bu zakadagi kirpiç zavodning berki başı Qashqadaryoda Chimchuguya degan yer. Jaraqsiz jar yer. Oşonu transformatsiya qilish uchun 6 yo'l bor. 6 yo'l bor. Tem bo'la qalbni qo'yish uchun bu suga terib bera olmay, qayra yerda rastlanadi. Qachon bo'ldi? Har bir ministerlikka, har bir службаларга borib o'tib, kichikka e'lajada bo'lsa qo'l qo'ymaydi. Yerda turar joyga berish uchun masala o'ta bor ekan. Bir kirpiç zavodi 6 yo'l bor, 6 yo'l buzib, 6 yo'l dokument bo'ldi. To'g'ridan ruxsat yo'q, to'g'rinasi nemis yo'q ekan. Bu yerga mınday yerga odam bir narsa gelpen chiqib qolgan yo'q bo'lib, uni ta'minlamay, shundan beri tekshiradi. Hali endi bu sizlarga ayvay o'tib ko'p. Ayvay ko'p.
Карагулжада birinchi masala turak joy salish uchun yer uchastkasi. O'shaning uchun aябай оор ekan to'g'ri. Bugun erkin chechilgan shu hech kim o'ylamay, hukumatdan topdan chiqib kelganlar chiqdi-da, mana keyin ayol hukumat hozir rastladi. Buni tezlatsin kontrol. Ana suv bo'yicha günlük shunday bo'lib o'tadi zo'raqasiz. Biroq 5 yillik programmada Qarag'ochqor Yevropa elektron jarayon rekonstruksiya bankına girgan. Qarag'ochqor girgan, Qarag'ulja girgan, Qarag'uz girgan, ana Ulay talay. Şu başlanmaydı. Hozirgi kunda biz dokumentlarni rastlayapmiz. Ayıblık Kengesinin sessiyasi ma'qulduk berish kerak. Oşol ketken çıkımdan 3'ten biri 15 yılda suyun akısının koşup talep verişimiz gerekiyor. Çoğuş kıldı mı? Sessiyada kılıp açıkladı. Anam 15 yılda. Her gün uyga şok çıkana siz tokatoylarına her gün uyga şok çıkıyor. Göç edemez, uyun içine geçmiyor. Onun için büyük çıkımdan 3'ten biri biz kredi katar alamız. 3'ten eksik kaytarımsız grant bekedi. Avrupa ülkeleri yakında bular dokumentlerin bütse Bişkek'e var kol koyuşlarız. Oşal akşam bölümünden şu 4 aylık mı Avrupa Ülkeleri Bankı'nın eserine kanalizasyasının koşa dep karıldı. Öte çok işte Gökçe kanalizasyon proyekt uzak vakit çıkarmak üzere. Alem sizlerden jana kırıkçası kartuzun kaldı, bu aylık bir işi. Alem memleket tarafından programa girgen sizden Avrupa Ülkeleri Bankı 4 aylık müddet bütse şu bir ayın içinde çıkılsa bana kol koyuş biliriz. Anın akşam bölümü kanatırgan olsa Eğer yıldan da gider. Getirden keyin eğer de bu aytoda Qarag'ochqor neri kanalizasyasını koşup tutuşumuz gerek. Biz oşol 3'ten 1 kreditini төлөйбүз. 15 yılda buna Kaşkaja'da olsa 35 sonunda töle turan olsa oşonun jarımı akısın bayaka kotorup tutuşumuz gerek. 3'ten 2'sini bekar vermedi, 3'ten 1'ini töleşimiz gerek. Her bir uyga su giriş gerek. Göç edemez. Her bir uyga giriş gerek. Talaplara ayvay çok. Oşon için Taza su programmasına memleket tarafına girgen, alemi jana buzulup kalgan onda buzulup kaptı, tezira onda bular özellikle. Hurmatlı mekendештер, elimizge tinchlik қалай, ынтымақ қалай, har bir uyda бақыт болсын, өзіңіздер денсаулықта болыңыздар. Hazır bir ақсақал айтты, сіздеріне кеп қылбайсың республикада болып жатқан іштерде. Кеп қылғанда үнен кеп қалады. Ушақ айын деген көп. Hazır интернет деген шыққан, бұл телефонда тартып әлі жоқты барғылып шығарышар. Bir моментті тартып алады әлі, ошол процесі жақсы болып жатқан нәрсені кішкене моментін тартып алып, жаманды көргөзсө ошо ишеніп қалып атабыз. Негизи жаңылыктарды жанагы Арктик пресс дегенден карасаңыздар деле көп окулган деген жаңылыктар 6-дан 7-ге чейин болуп өрттөнүп кетти, суга чөгүп кетти, авария болду, бирөөнү тонуп кетти, кичинекей баланы уруп койду дегендей жагымсыз жаңылыктарды эл өзү көрүп окуп атат. Ошондуктан баарыңыздарды мындай позитивге чакырам. Ушакка ишенгиш керек. Мамлекетте эмне болот? Азыр саясий кичине өтөдүк эмес, кичине мындай курчуу деген бар. Айылдын деңгээлинде, райондун деңгээлинде сыяктуу болот. Бирок жалпы эл шайлаган мыйзамды жаман көрсөк дагы парламентибиз бар. Өзүбүздүн депутаттар бар. Ал жерде эл жалпы эл шайлаган мыйзамды президентибиз бар. Конституция менен каралган мыйзамдуу бийлик өкүлдөрү бар. Областта биз бар, райондо бар, айыл өкмөттөрү бар, милиция кызматкерлери бар. Баардыгы бар иштеп атат. Ошондуктан биз андай нерселерге баягы көңүл буруп эле азыр аксакалга да айткан тоготойдо көңүл бура берсек кичинекей нерсени өзүбүз чоңдоп алабыз. Ошондуктан баягы бийлик аргыбыз өзүбүздүн ишти кылышыбыз керек. Жанагындай ушактарга, айылдарга көп ишенбей, көңүл бурбай, андан көрө бала бакыраны жакшылыкка буруп, ынтымакка буруп жашашыбыз керек. Өзү негизи айттым эле, жай күндөрү жыйналыш менен койбой эле койсоңуз да чөп жыйноо мезгили болуп атат, түшүм жыйноо мезгили болуп атат, күн ысык сөзүн ачып. Мен деле туура түшүнүп атам бүгүн келген. Кыштын күнү болсо бул жерде залда туруп тумак болуш керек экенчи. Анан ошондуктан бүгүнкү ойлуктук, насип бирок сиздер менен келип жолуктук. Мындан кийинки жолугушууларыбыз буюрса бул айымда
ойлоп атам, клубтун ачылышында, дом культуранын ачылышына келебиз го. Сиздерди да көзөмөлгө алууга чакырам. Ошол курулушту жакшынакай майрам кылып белгибизде баягы жыйналыш катарында эмес, майрам катары өткөрүп, ошол ачылыштан кене маданият үйү болуп атат. Элибизде ошол маданият үйүндөгү иш чара кылалы. Рахмат келгениңиз үчүн.